Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңызда Чеч-ТV улуттук маданий берүүсү. Сиздер менен бүгүн мен Мейрамбек Токторбаев болмокчумун. Деги эле кыргыз эли ар кыл ар өнөрдү келет эмеспи? Бири манасчысы болсо, бири төкмө болот. Деги эле элибизде илгертен төкмөлөрдү абдан баалап келишкен. Төкмө келсе төр бошот деген сөз бекеринен калбаса керек. Дегенибиз бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл акыны, төкмө акын Азамат Болгонбаев агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз биздин студияга. Шуак болсун, бар болуңуздар. Деги эле бүгүнкү биздин кебибиз ушул төкмөчүлүк өнөр боюнча болмокчу. Алгачкы суроом ушул болсун. Төкмөлүк өнөр деген эмне өзү? Эми төкмөлүк өнөр бул адамдын көкүрөгүндөгү деги эле кыргыздын эмес, деги эле бир адамзаттын көкүрөгүндөгү бир атылайын деп турган бир жанар тоо сыяктуу деп ойлойм. Эми албетте адамдын табиятында ошол бир адамзат жаралганда дейбизби, кайсыл бир үндөрдү туурап, ошонун аркасы менен кооз үндөрдү чыгарып, ошонун аркасы менен сөз сүйлөнүп, ошонун аркасы менен сөздү баягы жамактап, көркөмүнө чыгарып, уйкашын чыгарып, жамактап сүйлөгөндө негизи эле адамзат табияты өсүш жолу менен келип ушул нерсеге жеткөнгө деп ойлойм. Албетте дүйнөнүн алкагындагы бир топ улуттарда, бир топ элдерде, бир топ коомдордо бул өнөр байыркы замандарда болгон окшойт. Бул эми ошол тарых тизилдеген, ошол тарыхка кызыккан улуу аксакалдар, улуу илимпоздор айтып келишет. Эми 21-кылымдагы азыркы технологиянын заманы дейт экенбиз, өнүгүп өскөн заман дейт экенбиз. Ошол мезгилге сакталып калган бул ушул кыргыз эли экен да. Кыргыз эли кайсыл гана доору болбосун, кайсыл гана мезгил болбосун, кайсыл гана учур болбосун, ушул өнөрү менен гана келди го деп ойлойм. Демек ошол кайсы гана доор болбосун, ошол баркталып келген төкмөчүлүк элибизде. Албетте, ошол мына биз баягы көкүрөгүбүздө, көөдөнүбүздө руханий баалуулук катары айтып жүргөн мына улуу Манас баштаган доорлордон бери эле ушул төкмө акындык өнөр ырдалып келген, айтылып келген деп ойлойм. Себеби мына Манас атабыздын жанында ошол эле Романдын ырчы уулу. Ошол Манасты төгүп айтса керек да мына киши, мына Манас атабыз бул жака барды, мындай казат кылды, мындай эрдик кылды, мындай айкөлдүк кылды деп таңаза кылып ырдаган деп ойлойм да. Мына ошол улуудан калган көч кылымдарга уланып келип сакталып калды деп ойлойм. Анан жөнөкөй тилде айта турган болсок, бул төкмө акындык өнөр мына азыркы телевидениянын бир түрү, азыркы радионун бир түрү, азыркы сайттын бир түрү. Мен тамашалап айтып коем, бул төкмө акындык өнөр массалык маалымат каражатынын байыркы атасы депчи. Себеби мына кечеки эле Токтогул атабыздан көрүп атпайлыбы мына. Бир өрөөндөн бир аймакка барса, ошол жердин жаңылыгын ырдап, ошол жердин камбектеринин, бий манаптарынын жакшы жагын ырдап, жаман жагын ырдап, ошол жердеги болуп аткан өнүгүп аткан бир жакшы жолун ырдап, болбосо кемчилиги болсо кемчилигин ырдап, кыскасы массалык маалымат каражатынын дагы ролун ойногон деп эсептейм. Анан албетте бул кыргыз элинин негизги руханий дөөлөттөрүнүн бири. Себеби санжырасын дагы, тарыхын дагы, баскан жолун дагы ошол ооздон оозго, кулактан кулакка сиңирип олтуруп, көөдөндөн көөдөнгө өткөрүп берип олтуруп сакталып калган улуу руханият деп эсептейм. Демек бул бир эле баягы жанр менен жанрлар болот да булардын төкмөлүктө. Эми албетте төкмө акындык өнөр деп баягы жалпысынан эми илгери ырчы деп гана койчу экен. Мына Токтогул ырчы келатат, Эшмамбет ырчы келатат, Алымкул ырчы келатат, Каражаак ырчы, Калмырза Каражаак ырчы, Калык деп ошол бир эсе уйкашына да карап, бир эсе ошол жүрөгүндөгү руханий баалуулугуна жараша жалпысынан ырчы деп атаган экен. Анан эми ошол ырчы дегендин алкагында ошол ырчы бул төкмө акындык өнөрүн кылган негизгиси. Айрымдар ошол улуу өнөр Манасты да айта койгон. Анан элдик эпостордун баарын аткарган. Терме санат насыят деген жанрдагы чыгармалардын баарын аткарган. Мындай караганда бир улуу бир бүтүндүк болгон да. Анан эми биз жазма доорго келдик, илимий доорго келдик,
бул нерселердин баардыгы баягы илимдин көз карашы менен караганда деле баягындай бир жанр болуп жазылыш керек экен да. Маселен, демек кайсы бир адамга дагы өзүнчө айтылган бул төкмөлүктөрдө ырдаганда. Эми бул жалпы ошол ырчы деп койгону менен ошол ырчы көп нерсени аткарып атпайбы? Анан кийин илимий тил менен караганда ошентип анан дастанчы деп бөлүнө баштаган. Анан жанагынтип эпос айткандарды өзүнчө боло баштап, санат насият терим айткандар деп баягы жанр кылып бөлгөн да, бирок түпкүлүгүндө баары эле бир өнөр да. Бир өнөр. Айтып берүү да. Ошол эле Жанышбаев, ошол эле Курманбек, ошол эле элдик эпостор, ошол эле Манас дастаны чоң, ошол эле терме санаттын баардыгы бул төгүп айтып берүү да чындап келгенде. Окуясын билесиң, кандай өткөн кырдаал учурду билесиң, ошону төгүп айтуу деп эсептейм. Ал эми мына ушул төкмө деп айтылган, төкмөрчү деп айтылган, кыскасы ошол кийинки замандагы баягы жанрдык аталышта ушул төкмөлүк өнөр, төкмакындык өнөр деп айтылып калды. Ал эми ырчы деген сөз калып кетти. Биз азыр ырчы десе жанагынтип бир эки куплет жаттап алып ырдаган адамды ырчы деп элестеп калбадык. Бирок негизинен ырчы деп ошол көп өнөрдү көкүрөгүнө камтыган. Демек бул кечиресиз, ырчы деген түпкүлүгү бул өзү ошол төкмөлүгү менен ошол ырчы деп аталып калгандыр. Ошол эми жаттап алып эмес. Ошол ооба, ошол Манас айтканындагы, ошол эле төгүп ырдагандагы, ошол жана эпос дастандын баарын ырдаганын жалпысынан баланчырчы келатат деп айтып коюшу экен. Ушу төкмө деген кандай десек, аты ушу качан кирди, кайсы убакта? Эми төкмө деген сөз эми байыртан эле келаткан сөз да, эми баягы төгүп ырдоо, төгүп айтуу, көкүрөгүнөн чыгарып айтуу деген нерсе бул байыртан эле колдонулуп келген. Мына алымкул төкмө деп айтышчу экен. Негедир ушул алкемди алымкул төкмө деп айтышчу экен. Анан ошол баягы акындын табиятына жараша, акындын бир көөдөндөгү мурасына жараша, ырдаган ырына жараша ошол эл ичинде ар кандай бир аталыштарды берип кадырлап алып жүргөн да. Маселен, барпы апыс деп койгон мына Токтогул ырчы деген, алымкул төкмө деген, Каражаак Калмырза деп атат. Маселен, айрым учурда бул нерселер аллитерациялык аталыштар менен кетиши мүмкүн, бирок негизгиси ошол көөдөнүнүн баягы жанар тобо болуп атылып аткан ырдын алкагынан коюлган аттар да. Анан негизинен ушул төкмө деп, ырчы деп айтылып келген да ушул байыртадан. Тарыхта эң алгачкы төкмө акын бар, ушул жазылган, ушул белгилүү бир. Ой, эми кыргыздын тарыхында Рамандын ырчуулу ошолор болуп калабы? Өткөндө жок, эми бул нерсени бул биринчи төкмакын Рамандын ырчуулу деп айтканга да болбойт чыгар. Алгачкы жазылып калган деген. Айтканга да болбойт чыгар. Эми маселен 2000 канчанчы жылдары Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп өтпөдү, андан бери эле 20 жыл өттү. Демек Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жыл болуп атса, ал мамлекет болгуча дагы кыйла 1000 жыл жашаса керек да. Өткөндө Көлдө бир чоң иш-чарада биздин белгилүү тарыхчы, ардактуу агайыбыз Кыягыз агай менен сүйлөшүп калдык. Ошол киши айтат, Кытайда 3000 деген жылдын тарыхы жатат Кыргыздын депчи. Бул сакталып жаткан тарыхта. Демек ошол 3000 жыл, 5000 жылдын ар жак бер жагында 1000 деген өнөр ээлери болсо керек да. Ал эми биз руханий баягы бийиктикте тутуп калган, биздин Манасыбызда айтылган ошол Рамандын ырчуулу деп аталып, анан ошол эми негизги биз айтканда, жеке менин оюмда айтканда, маселен улуу аксакал десек, мен ошол Рамандын ырчуулу деп баштайт элем. Эми андан мурун да 1000 деген жүздөгөн өнөрлөр ээлери болсо керек. Эми ал кай заман, кайсы доор, анын баарын ким билет. Аты белгисиз болуп калган канчалар бар. Кеченки жазма заманда айрым адамдар белгисиз болуп кетип атат. Анан байыркы заманда канчалары кетти. Бирок ошол байыркы Рамандын ырчуулунан баштап, андан берки замандарда мына Арстанбек атабыз баштаган, Жеңишок атабыз баштаган, ошол Токтогул атабыз, Эшмамбет атабыз, Айтор, кыскасы баягы 20-чы кылымдардын ошо белгилүү немелер деп айтсак. Ошол 19-чу кылымдардагы, 20-чы кылымдардагы, ошол негизги ошол 18-19-20-чы кылымдардагы акындарды тарыхка жазылып айтылып калды да. Маселен, эми жазылбай калганы канча.
мезгил доору өтө берет экен да. Ушул мына илгертен жеке эле элибизде ушул мисалы Токтогул акын менен Нурмолдо акын бири менен айтышпасам, Бөлөк эл менен айтышкан учурлар болгон, мисалы казак эли менен айтышкан учурлар болгон төкмөлөрдүнчү. Албетте. Ошол учурларда мисалы бири-биринин кандай десек намысына тийип коюп, ошондой чатак чыккан учурлар болду беле тарыхта. Эми Же урушуулар болобу? тарыхта ар кандай нерселер абдан көп. Тарых ошонусу менен кызык. Жашоонун өзү өйдө төмөн нерсеси менен кызык экен да. Андай учурлар болгон. Андай учурлар көп болгон. Маселен, Сүйүнбай акын менен Арыстанбек акын айтышкан учурда ошол кездеги баягы тарыхый чоң окуядан кийинки биринчи чоң жыйын болуп, ошол жерде Сүйүнбай менен Арыстанбек айтышып, бирок экөөнү токтотуп койгон. Баягы эми дипломатиялык жол менен токтотконго деп ойлойм да, себеби чатак чыгып кетпесин. Ошол баягы чоң окуядан кийин кайра биригип атабыз, кайра ынтымакка келип атабыз. Ошондуктан бириңен өткөн бириң акын экенсиң деп ошол токтотуп койгон учурлар болгон. Маселен, талаш тартыш чыгып кеткен маселелер болгон. Андай окуялар кийинки заманда деле болуп келип атат. Бирок негизги түпкүлүгү ошол казактын айтышы деле, кыргыздын айтышы деле руханий жолго байлангандыктан. Руханий жол бул эми бөлүнүүгө, урушууга, талашууга алып келбей турган жол да негизи. Түпкүлүгү руханий жол болгондуктан канкен менен түпкүлүгү ынтымак менен келип чечилет. Албетте талаш тартыш, жанагындай өйдө төмөн маселе козголбой койбойт. Айтыштын табияты өзү ошондой да. Кечиресиз, ушу сиздерде болду беле ошондой учурлар? Албетте болот. Эми болот. Азыркы заман эми техниканын, билимдин, акылдын заманы да. Андай учурлар көп эле болот. Мына акыркы айтышта эле Казакта Жандарбек экөөбүз айтышканда кандайдыр бир орой темага киргиси келди. Ошол жердеги менин атаандашымчы. Орой темага айтылып айтылбай турган нерселер бар айрым учурда. Ошолорго киргиси келди. Бирок баардык нерсени таразалап, акыл калча ошол сахнага отуруп айтышуунун өзү чоң нерсе да. Сахнага чыгып 5 мүнөт сүйлөгөндө тердеп кургап кеткен кишилер болот. Бирок ошол жерде эки элдин ортосунда айтышып аткан учурда көп нерсени ойлонууга туура келет. Ушул чоң айтыш болду. Биринчи ошол Кош байгеде өткөрүштү казактарда. Ошол жерде мындай бир чыр чыгара турган маселелерди айрым учурда козгобойду. Биздин ошол жерде айтышып аткан акындарчы. Анан ал нерсеге кирип кетип, талаш дейин, ал нерсе сөз болбой койбойт, болот. Талаш тартыш нерсеге кирип кетейин деди. Ал нерсеге моюн сунбай ынтымакты, ырашкерликти, биримдикти ырдашка туура келди. Себеби баягы бит көчүшүп көйнөгүңдү отко таштаба деп коет го. Ошол сыңары нерселер да болуп кетет да. Биз мына 13 жылдан бери, дээрлик 13 жылдан бери ушул эки элдин ынтымагы деп ушул Кош байге сайып айтыш өткөрүп келатабыз. Биз бул ушул күнгө жетиш үчүн көп жолдорду басып өттү айтыш фондучу. Анан ошол нерсенин баардыгы жокко чыгып кетпесин. Ал жерде көрүүчү да аз болуп калды, көрөрман да аз болуп калды. Эми ал телеге тартылып элге берилет деген менен теледен көргөн айтыштын табияты башкачараак болуп калат. Кечиресиз, көрүүчү аз болуп калды деп атпайсызбы? Демек бүгүнкү күндө мындай төкмөлүк өнөргө кызыккандар аз болуп калды. Жок, андан эмес. Бул жерде Казакстанда пандемияга байланыштуу талаптар күчтүүрөөк экен. Деги эле ошол бүгүнкү күндө кандай болуп калат жаштардын? Ошол себептүү эл азыраак болуп калды, ошондуктан жанагы чыр жолго түшпөгөнгө туура келип калды. Ал эми көрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын айта турган болсок, жаштар арасында мисалы эми бул нерсе дагы азыркы кырдаалга жараша болот экен. Маселен, көпчүлүк эл каякта болот? Борбордо болот, туурабы? Демек, борбордо иштеп атканы дагы, руханиятка кызыкканы дагы, мээнет кылып атканы да баары борбордо, туурабы? Көпчүлүгү. Анан демек борбордо айтыштын күйөрмандары дагы көбүрөөк болот экен. Мен муну көп эле жерден көрүп жүрөм чындап келгенде. Областтардын баарында айтыш өттү дээрлик. Көпчүлүк жерде эл толбой калган учурлар болуп атат. Бул бир эсе ошол жердеги уюштуруучулардын кесепетинен болушу мүмкүн. Экинчиси ушул негизги күйөрмандардын борбордо чогулуп калгандыгынан да болушу мүмкүн, албетте. Маселен, 1-3-4 жыл мурун Баткенде катары менен айтыш өттү, маселенчи.
Анан Баткенде дээрлик көп жылдан бери айтыш өтпөптүр. Бирок ошол жерде эл агылып келди абдан. Бул бир жайлоонун башында болду. Кээде жайлоонун башында эмес, райондун борборунда айтыш өткөрсөң эл азыраак болуп калат. Ошол жерде бир кылкылдап эл карап отурду. Эки айтыштын экөөнү тең катыштым, бирөөсүндө жамгыр болду. Жамгырда кол чатырларын кармап алып отурду да. Демек сагынып күттү айтышты. Демек ошол жерде дагы улантышыбыз керек. Биз Бишкекте айтышып, байгебизди алып, элибиз кол чаап кеткени ал Кудайга шүгүр жолго түшүп калды. Биз демек ошол алыскы облустарда айтыштарыбызды өткөрүшүбүз керек. Быйыл Таласта айтыш өттү. Таласта дээрлик улуттук иш-чаралар эл көп болот да. Быйылкы айтышта эл аз болуп калды эмнегедир. Себеби уюштуруудан кетип калдыго деп ойлойм. Себеби көпчүлүк укпай калды, жарнама жагы аз болуп калды. Бирок борбордо көп келет. Мен бир нерсени дайыма байкайм да. Көпчүлүк эл эми азыр заманга шайкеш айтышты теледен көрөт да. Теледен көргөн айтыш таптакыр башка да. Жандан көргөн такыр башка. Айтышка барып жана сахнанын бери жагына отуруп алып көргөн таптакыр башка чындап келгенде. Мен көп байкадым ушул нерсеничи. Киргиз болуп жүргөн жаштар, ар кандай жашоонун кырдаал шарты менен киргиз болуп жүргөн жаштар, жигиттер болобу, кыздар болобу, айтышка барып көрүп, ошолор айтышка көрмөн болуп калган жаштарды абдан көп көрдүм мен чындап элечи. Анан ойлоп калдым, тамашалап айтам, ушул киргиздерди азайтыш үчүн айрым учурда студенттерди кыйнап деле айтышка апарыш керек экен депчи. Бир-эки кыйнап алып барсаң анан калган өзү барып калат да, көрмөн болуп калат. Ошондуктан ошондой нерселерди да колдонуш керек экен. Ал эми ушул төкмөлүк ошол айтышка чыгарда даярданасыздарбы же кандай болот мисалга? Негизи табиятында даярданыш керек го деп ойлойм. Эми баарыбыз эле Осмонкул болуп кетпегенден кийин даярданыш керек. Азыр маалыматтын заманы туурабы? Азыр технологиянын заманы. Бүгүн айтканыңыз жанындагы кишиге жетет, жанындагы кишиден андан ары тиги алыс каймактарда билип калат. Технологиянын заманы. Фейсбукка жазсаң баары билет. Демек, маалымат көп элде. Ошол маалыматты кызыгыраак кылып айтып беришиң керек. Азыр теледе деле, радиодо деле, сайтта деле биринен бир иш ашыш үчүн кызык кылып жазып атпайбы? Колдон келишинче, туурабы? Ошол нерсе төкмө акындарда да болуш керек деп ойлойм. Маселен мурдагы заманда бир нерсени айтып берсең, элде маалымат аз, кызыгып укчу да. Азыр андан 10 эсе активныйраак болушуң керек деп ойлойм. Демек, айтышка даярданыш керек. Демек, баягы күлгө салгандагы ошол сыяктуу. Ооба. Эми даярданат десе мындай да. Даярданат деген мындай да. Даярданат десе жанагы айтышка чыккан ырдын баарын жаттай деле албайсың чындап келгенде. Бирок кандай ой айтам, кайсыл маселени көтөрөм, кайсыл нерселерди ушул элге алып чыксам жагат деген таризде даярданыш керек деп ойлойм. Мына ушул биз бүгүнкү күндөгү айтышты көргөндө көпчүлүгү комуз менен дагы элди Келдибек агайыбыз ал өзү комузу жок айтат. Ооба. Деги эле анда ошондой да болобу? Деги эле мындай башка аспаптарда деле айтса болобу? Эми чындап келгенде менимче болот го деп ойлойм башка аспаптарда. Эми башка аспап болгондо маселен кылгыяк тартып айтса болот го деп ойлойм. Анан былтыр Баткенге барып калдык салттуу музыкага. Биздин бир карындашыбыз жетиген ойнойт экен ушул жерде. Анан тамашалап айттым, ушул жетиген менен айтышка чыкса да кызык болчу да экен депчи баягы. Жетиген үнү ушундук да керемет да. Анан тамашалабай калдым. Бирок кыргыз табиятынын негизги аспабы комуз болуп калгандыктан негизги жолубуз комузга байланып калган да. Комузга байланып калган. Ошондуктан бул биздин негизги аспабыбыз болгондон кийин кыргыздын кубанычы дагы, кайгысы дагы, оор кырдаалы дагы, жай жакшы турмушу дагы комуз менен коштолгон. Ошондуктан комуз менен ырдаганбыз. Албетте ошол жөө айткан комуз жок, айткан ошол биз билген барып атабыз. Барып атабызга чейин нечендеген акындар ырдаган. Биз мына Тайырбек Токторбай деген аксакалдардын көзүн көрүп калдым мен. 2000 жылдары, ушул 90 жылдардын башында Буркан Шаркан түшүп айтышкан бир касиети төгүлүп турган ушундой аксакалдар эле. Бул да өзүнчө бир акындык өнөрдүн негизги бир бөлүгү да. Жанры дейбизби, кайсыл бир бөлүгү дейбизби. Кыскасы ошол адамдын. Анан Ишмамбет акын ырдаган экен, ырга комуз дем берет депчи. Ырга комуз чындап эле дем берет. Ошондуктан негизги аспап комуз болуп калган. Бирок жеке менин оюмда кайсыл бир өзүбүздүн руханий аспаптардан кылгыяк менен же болбосо жетиген менен
менимче ырдаса болот албетте. Болбой турган нерсе жок азыркы заманда. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде төкмө акын, Кыргыз Республикасынын эл акыны Азамат Булгунбаев агайыбыз болду. Деги эле ушул төкмөлүк боюнча дагы жакшы кептерди уктук десек болот. Назар Ньюс маалымат порталынын YouTube каналынан жазылыңызды унутпаңыздар. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Амандык тилейм жалпыңаңы, ак калпак кыргыз калкыма. Өлтүрбөй сактайт Кыргыздын ал өнөрдүн улуу баркына. Санатын күүсүн ырыларын Кыргыз сактаган экен артына. Арстанбек акын баш болгон, оозун ачып ырдаса, оргуштаган кат болгон. Санатыңыры кайрыгы салмагы терең сап болгон. Токтогул барпың Эшмамбет, толкуган элдин акыны. Алардын айткан сөздөрүн кыргыз азырдан айтып жатыры. Андан бери карасаң, Осмон кулгалы калым кул, алар окуян болгон чалкыган. Жеңи жок акын канча ырга алтырып кеттиң аркынан. Ысмайыл токтон алынын уккан айткан ырын уккандан ак калпак кыргыз балкыган. Андан бери карасаң, аксыдан чыккан токтосун, акындын элең акыны, ал асылдын элең асылы. Көбөнөрдү билиптир адамдын эле баатыры. Андан бери карасаң, ашыралы тууганбай, алар акындан чыккан пир болгон. Көйкөлткөн кыргыз калкымды көнүндө кызыл тил болгон. Андан бери карасаң, мына заманыбыздын залкары замы кемдиң айталы. Алардын ырын укканда кайсыл кыргыз чарчада. Чарчаган кумар кегесте ыр уккан сайын таркады. Ошол асылдардын аттарын артындан урпактарын айталы. Акын деген зор дөөлөт, акын деген чоң дөөлөт. Ал мурас болот Турбаева, мурасың кыргыз элиңе кубат болот Турбаева. Улуу мурастың өлтүрсөң ал уят болот Турбаева. Өнөрлүүң элдин сапары кенем болот Турбаева. Өнөрлүүң элдин кадырыңа ал белем болот Турбаева. Бүгүн биз Назар Ньюс деген каналда атайын келип турабыз. Абалкылардын саптарын ак калпак элге дой сунабыз. Улуудан калган көрөнгө Каражандын барында калкыбызга сунабыз. Канчалык ырдап элиме биз да кумарыбыздан чыгабыз. Кагылайын калың журт, атайым бул жерге чакырды. Чакырган соң атая мен даң ийип келдим башымды. Бул жерди карап олтурсаң, Назар Ньюс деген сайт экен. Назарлууң элде барк экен. Болбосоң улан Эгизбаев атында бирикмеси жаштардын. Келечеги кең болсун намыс сүйгөн жаштардын. Кадырын билсин бул жаштар, терме санат чоңрудун болбосоң эпос менен дастандын. Мен даң жаштардын тилеги деп бул жерде жан дүйнөң ырын аткардым. Аландыктан калкыбыз акындар ырдай Турбаева комузуна сүйөнүп, касиеттүү кыргыздын калбасын ыры түгөнүп. Дүйнөдө канчаң элдер бар, өнөрү жок болгон соң алардын калар калбасы бүдөмөк. Канкени кыйырлар менен жарышып, кылымдар менен алышып, калкым кыргыздар жашайт түбөлүп.